Алейкум, урматтуу туугандар, партнерлор. Азыр мына Ала Бука районунун Ала Бука шаарына келип отурабыз. Бүгүн 8 август 2020 жыл. Азыр бул жерде аке менен таанышам. Аке атыңызды, жөнүңүздү тааныштырып кетсеңиз, бальзамды качан тааныштыңыз, качан ала баштадыңыз, эмнеге ичип атырдыңыз эле? Assalamu alaikum. Менин атым Мейманкул, фамилиям Ажибаев. 43 жаштамын. Мен муну 2019-дун 11-ноябрдан бери алып иштейм. Анткени менин өзүмдө чоң проблемам бар эле, баягы геморрой. Өтө оор. Анан мына Кудай буйруп насип кылып, Камила мага себеп болуп ошол дарыларды, бальзамдарды. Мына эме кылды эле, ошолдун себебинен алып иштейм. Кудайга шүгүр, ошодон бери токтоткон жокмун. Мына ден соолугум жакшы. Эч кандай эме жок. Бардык ордуна келип, бардыгы жай-жайында болду. Ден соолугум кыскасы эң жакшы мыкты болуп калды да. Кудайга шүгүр, рахмат. Анан башка дагы көптөгөн результаттар бар. Аны айтып отурганга убакыт жетпейт да. Дагы эмне демек элем, ошо рахматымды айтып өтөм. Дагы кандай результатыңыз өзүңүздө дагы кандай результат? Результатым жакшы болуп калды. Давлениям мыкты эле. Давление. Буларым дагы канымды да көтөрүп, давлениям дагы өз ордуна алып келип койду. Анан бери акемин баласы бар. Бектурган деген бир тууган акем бар. Канча жашта? Ал азыр 23 жашта. Ал өпкөзүнүн операция жасалган да. Анан болбоду, тияка ош калып барды, башка калып барды, кыйналды. Арадан анан операция жасап келгенден кийин сөзүнүн ачыгы, ошо бальзамды мен ушуну иштедим, үйгө алып келип туруп, баягы өзүм толтура дарылар бар экен. Анан токтотуп туруп, ошо бальзамды бере баштадык. 4 эле күндө результат алды. 4 эле күн ишти, 3 тамчыдан. Кандай результат? Результаты дем алышы жакшы. Чарчабай калды. Баягы кубатка бир аз кирип калды, тамак жеши аппетит ачылды. Анализди кийин резкеле бир жумадан кийин бунун өзүнүн анализи бар эле, ошол убагында өзүнүн эмесинде. Анан ошол анализин тапшырдык эле. Анализ сонун чыкты да. Таза уже аяга баштаптыр экен. Андан кийин резкеле баягы систем келип, сели алып, ошол бальзамды алып ичип баштады. Perfectilux, Vitalux'тарды азыр Кудай кааласа 1 ай болду. 1 ай толук ачты. Өтө жакшы да. Баягы өз деңгээлине келип калды. Баягындай болуп калды. Дем алышы дагы сонун болуп калды. Баягы өпкөзүндөгү суу дагы жок болуп кетти. Анан эми азыр Кудайга шүгүр. Баары сонун. Рахмат. Жакшы, рахмат эже. Камилага да чоң рахмат. Себеби Камилага алып келип көрсөтүп, баягы өзүнүн результатын эмени көрсөтүп. Мына Камиланын мондай болгон десем, бул анализ кылып, анан мону бальзамдар ичиңиздер деген. Анан рахмат Камила. Жакшы, рахмат. Аллах шифасын берсин, ден соолукта болуңуздар. Атыңыз ким дедиңиз аке? Менин атым Мейманкул. Мейманкул аке. Дагы бир кошунаңызбы, бир жүрөгүнөн жаш канча жашта бала, ошондон бир 83-жылкы. 83-жылкы 37-де. 37. Ошонун результатын айтып кетсеңиз, эмне болду эле? Ал бала кошунам, мен өкүл үкем да. Ал өкүлгө анан баягы жүрөгү титирейт экен анчы. Түнү уйкусу жок экен. Анан жүрөгү титирип, баягы кыйналып уктабайт экен. Таң аткан чакта эшикке басып чыгат экен. Күндүз бир аз, жарым саат, 2 саат уктайт экен, болду. Анан жүр, мен бир врач бар, ошол алып барып келем, мына Камилага алып келдим. Ал баланы Камила өзү көрдү. Баягы эме чыгарды, каныңыз андай-мындай деп, бирок жүрөгү титирегени. Бальзамды алышып барып, ишти 20 күндө спокойный результатын берди да. Жүрөгү титирип, уйкусуздуктан азыр жакшы болуп калды. Себеби мен өзүм күндө черезден кабарап турам да. Анан бияк киши Камилеже эме кылып турат, сурап турат, эмне болду, кандай болду. Кудай кааласа азыр ошол жүрөгү титиреп турган бала соп-сонун болуп калды азыр. Уйкусу кечке уктайт экен. Уйкусу дагы. Турбайсыңбы дизе, токтоп тур деп аялына кое тур, мен ушунча күн уктабадым го, мен уктайынчы деп уктайт экен да. Анан ошон кечегин дагы сүйлөшүмө кылып калдык эле. Жакшымын, Кудайга шүгүрмүн деп, азыр жумушка чыгып кетти, өзүнүн стройкага, тияк дыйканчылыгына. Жакшы болуп калды. Результаты бирок анык. Себеби мен өзүм кошунам, көрүп турам да, жакын. Жакшы. Рахмат. Алла шифасын берсин. Ошо элдерге ушундай жакшылыктарды жеткирип, элдерге айтып жүрөлү. Рахмат.